Сиздерге берилген ар бир торт биз үчүн бакыт. Бар болуңуздар, бактылуу энелер. Assalamu alaikum урматтуу мендердин программасынын көрүүчүлөрү. Мынакей мен Ош шаарында турам. Ош шаарынын борбордук аймактарынан орун алган 3 дал кафесинде Тажикан энебиз 67 жаш курагын белгилеп чайханада отурат экен. Нургүл эже бизди тосуп алды. Кыз болосуз, э? Ооба. Жүрүңүз. Энебиз биле билбейби? Жок, азыр билбейт. Нема алгандан кичине билип калды. Сезип калдыбы? Кичине сезип калды, бирок болду. Жакшы, жакшы. Мендердин программасына биринчи жолу тартылып атабы энебиз? Ооба, биринчи жолу. Биринчи жолу. Эстелик катары алып коебуз, Кудай буйрса. Кудай кааласа. Урматтуу көрүүчүлөр, саналуу секундтарда мынакей келип калдык биз. Энебизди куттуктап кирип барабыз. Бу кандайсыздар, жакшысыздарбы? Тынч отурасыздарбы, аман эсен? Тажикан эне кандайсыз, жакшысызбы? Эс олтарыңыз жакшыбы? Күлүгүчтүү отурасызбы? Жакшы. Кыштан кыйналбай деп коет эми. Кышында ушундай бир өзүбүздүн ырымыбыз бар, эне. Ооба, майли. Менин энем программасын көрөсүзбү анча-мынча? Угуп турасызбы? Ha? Менин энем деген программаны угуп турасызбы анча-мынча? Угуп турам. Кулам карак. Кулаңыз жакшы эле окшойт го мындай эле угуп атасыз. Эне ушул Москвада ким деген кызыңыз бар эле? Назгүл. Назгүл, мына Нургүл эжелер, ушул кыздар балдарыбыздын атынан. Үч кызым Менин бар. апам да ушул программага 3000ден ашык энелер тартылып атат эне. Ушул программалардын Айнагүл бар. ушул программага дагы менин апам татыктуу дейт. Татыктуу. Мен дагы апам ушул программага тартырып, ар дайым сагынганда кусалыгымды жазып турайын деп ниет кылды эле. Рахмат. Мен келип калдым. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Бакылдап шакылдап энелерди куттуктаган мына мен болом эне. Рахмат улум. Ар дайым жүрөр ишен. Рахмат. Мына бул белектерди алып калыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул учурдан пайдаланып энебиздин гүлүн ушул программанын атынан, кыздардын атынан тапшырып коелу. Мынакей Нургүл эже. Туаңыз болсун. Көп жашам, бактылуу болуң. Боптур, рахмат. Кыздардын, балдардын жакшы күндөрү көп жүрүңүз, нерелердин. Мынакей. Мен бул ойлогон дагы жок элем мында. Бул сюрприз эне, сюрприз. Сюрприз, ошентип биз энелерди Рахмат. куттуктап көңүлүн алып турам эне. Майли бар болайын. Энелердин көңүлүн алып. Күтпөдүңүз беле келет деп? Жок. Мындай программа келет деп күтпөдүңүз беле? Мына ул айтты, балам немесин жуйм деп атты. Жагы баласын эле алып келди эле. Президентке барып жолукту эле. Балаңыз президент, ошондо сиздин небереңиз болуп калат да. Небереңиз президенттен азыркы биздин президентибиз Садыр Жапаровдун колунан стипендия алып келдиби? Алып келди. Ой, рахмат, рахмат. Аябай сонун ушул неберени тарбиялап койгон сизге рахмат. Сиз бар үчүн ошо небере бүгүнкү күндө өсүп атат, а? Бул ушул Барбол фирмасынын атынан жакшынакай свежий торт эне. Боптур, рахмат. Ушул программа негизги белек эне. Ушул аз болсо дагы көптөгөн кабыл алып коюңуз. Негизи ушу сиздин элесиңизди биз тартырып архивге алып калуу аманаты биздин негизги милдетибиз эне. Бул энебиз ырдатабыз азыр, а? Нургүл эже, бир сүйлөп койбойсузбу эми подарканы тапшырганча, же? Эже, сиз кимиз болосуз? Мен атасы бир тууган эжем. Ошондо тайжеңиз болуп калабы бул жак? Же абжеңиз болуп калат экен, а? Абжеңиз болуп калат экен. Келиң эже. Ушул жаштан көп жашаң. Ушул жаштан үчтүү жашаң. Ушул балдардын, кыздардын урматтарын көрүп, Паркы чок болуп калам. ушул неменин урматын көрүп жүрө бериң дайым. Ушул кыздардын, балдардын, ушул эли журтуңуздун небере чеберлерибиздин тойлорун көрүп, жакшылыктарда жүрө бериң. Биздин байпаган байбиче кампир болуп жүрө бериң, а? Эне сиз кимиз болосуз? Мен келин болом. Gelin болосузбу? Бир тууган укасынын аялы болом. Каалоо тилектериңиз. Ушул эжем дайым бактылуу болсун, ушул кыздардын, уулдардын урматын, сыйын дайым көрүп,
ушундай жүрө берсин. Кыздарга дагы, балдарга дагы Кудайга шүгүр эже. Ушинтип баккан кезиз мына. Ушул кыздар, балдар урматтап ушундай супериз кылып атат экен. Ушуларга чоң-чоң рахмат кызым. Силерге дагы чоң-чоң рахмат. Рахмат, рахмат. Мына 67 жашка чыккан элебиздин кызы Нургүл эжебиз бир жакшынакай белек кармап турат колуна, Бул цепочка окшойт, Сепчка, шакек. Цепочка менен шакек. Сиңдилеримдин аманаттары ушуларды тапшырып коюм. Ушул аманаттарды ушул арай көз чарай тасма аркылуу көрсөткүсү келип атат эжебиз. Азыр бул белектерди тапшырып бүткөндөн кийин Москвадагы чыдамсыздык менен күтүп аткан Назгүл эжебизге дагы чалып байланыштырып коесуздар, Кудай кааласа. Ооба, Кудай кааласа. Апа, ушу туугаңыз менен куттуктайбыз. Ушу бүт туугандардын атынан, атамдын атынан, неберелериңиздин баардыктарынын атынан сизди куттуктайбыз. Оорубаң, эч качан оорубаң. Ден соолугуңуз чың болсун. Ушул неберелердин, балдардын, кыздардын жакшы күндөрүн көрүп төрүбүздө биздин балпайган, сыймыктанган апабыз болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Эч оорубаңыз. Мына ошол Назгүлдүн, Зинаттын, Айнагүлдүн аманаты ушу Россиядан апам алтындан дагы кымбат апам. Туура. Алтындан да кымбат, эми ушу көңүл көтөрүлүп калсын деп ушу кичине белектерин беришкен. Мынакей алтын шакек, алтын шакекти тагып атат балдар кыздарынын неберелеринин атынан. Кичине конокторубуз да кечигип иштери менен болуп келбей калышты, азыр кечигип калышты. Эң негизги конок биз үчүн Тажикан энебиз, Анан олор дагы шуну болуп калышты ошо. Эне сизди эмнеге Кача эже деп коет? Мен бир жеңелерим бар экен, терге ошо тергеген ат менен эле калып Ошо бойдо эле калып калдыңыз. Азыр Тажиканды анча мындай маани бере бербейсиз. Тачканда эч ким айтпайт да. Айтпайт абы. Жакшы. Тачканда айтпайт да. Жакшы. Тергеген экен да. Тергебем калсын да. Ошо менен ошо атта калып калдыңыз, Ооба. Эне бүгүн өзүңүздүн оозуңуз менен угайлы канча жашка чыктыңыз? 65-тен 66-га кетип атам. 65-тен 66-га кеттиңиз. 15 декабрь туулган күнүңүз бирок. Паспорт боюнча, данный боюнча. Ушул жашка чейин кандай турмушту баштан кечирдиңиз эне? Эмне жумуш кылдыңыз дегендей? Ошо биринчи турмушка чыккандан бери эле ошо балдарды багып, ошо эл кылган колхоз совхозго иштеп ушинтип эле жүргөнбүз. Ошо балдарды багып. Канча бала, канча небере көрүп калдыңыз азыр ушул жашка келип? Азыр эми Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, ошо турмушум бир 40 жашта, 40 жылдан ашты, көз, чалма көз башкарышканыбызга. 2-4 кызым бар, 21 неберем бар. Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр. Туугандарым бар өзүмдүн. Почему в доме нет света, а лифт продолжает работать? Как такое может быть? Скажете волшебство? Нет. Правильное распределение электросетей. К комплексу проведены 2 линии от подстанции, основная и резервная. Подключение работы лифтов подключено автоматической схеме резервирования. И даже если произошло отключение электроэнергии, лифт автоматически переключается на резервную линию. Пикстрой – инвестиция в будущее. Ушул учурдан пайдаланып, ушул канча балам бар дедиңиз? 6. 6 бала, Алтоосунун канчасы бул жакта, канчасы чет жакта иштеп жүрөт азыркы күндө? Азыр 3 кызым Москвада. 3 кызыңыз Москвада иштеп жүрөт, Канчадан бери көрүп элексиз ушу Назгүл кызыңызды? Назгүлдү майдан бери. Майда кеткен. 2022-жылдын май айында кеткен бойдон жазган бар. Көрө элексиз. Көрө элекмин. Бирок видео аркылуу, телефон аркылуу тынбай баттан сүйлөшүп турасыздар, Калгандарыңыз мененчи, калгандарыңыз каякта? Бул жактабы, Кыргызстанда элеби? Калган балдарыңыз? Мына бул чоң кызым 77-жылкы Айбек деген бар, ол өзүнчө ошо кичине эчтек мал алды карап, ол үйдө айылда эле. Бир Того деген бар, 2 ұл 4 кыз бар деп атпайынбы? Улдун бири Бишкекте, Ыскөлдөн аял алган. 3 Москвада. Мына кызым, мына чоң кызым Нургүл. Неберелерди багып атасызбы азыр ушул учурда? Багып атам. Канча балаңыздын небереси, бала сиздин колуңузда азыр? Ошо 3-өнүкү. 3-өнүкүбү?
Бул программа келет деп бирөө жарым күбүр-шүбүр кылды беле сизге? Бирөө жарым айтты беле программа келет, менин энем программасы келет деп. Мен энем айтпады, мына ошол баласы жаңы президенттин колунан жаңкы мактоо грамота алып келбедиби? Кече 2-3 күн болду барып, кечкурун келген. Биз ошону күтөбүз деп мына айтып атты. Чогултабыз. Ана азыр келсем Назгүл кыздарыңыз приз жөнөткөн сизге ана мына деп айтып атты. Ошону айтты мына кыз. Ана мен жаңы Даниярдын грамотасы болот окшойт деп эле коюп аттым. Ошо туугандар топтоп. Ушул программанын келишин көпчүлүк кыздар балдары айтпайт да, апаларгачы кичине болсо дагы көңүлү көтөрүлүп калсын. Бул программа энелердин дарысы эне. Кайрыңыз оорусо дагы ушул программа тартып кеткенден кийин оорубай каласыз эне. Ушундай бир касиеттүү программа да эле. Майли бар болгула айланай. Силердин барыңар дагы жакшы. Эне сизди жанатан бери ушул жерде отургандар бир жакшы ырдайт деп айтып атышат. Анан кийин балдар кыздарыңыз дагы ушу суранды эле, ушул апамы, апакеми бир жакшы бир өрүн тартып койсоңуз депчи. Ушул өрү биз үчүн бир өтө бир ыйык болуп, биздин үй бүлөнүн, биздин команданын гимни болуп турсун, ар дайым ушу интернетте, соцсеттерде, баардык жерлерде деп ниет кылышты эле. Бир жакшы бир ырлардан болсо бир таштабайсызбы эне? Биринчилер да уюмбу? Мына ушу жарымдап калдык, биринчи эле эмес, жарым саат болуп калды тартып. Майли. Болуп тура. Биринчиден ошо балдарым ден соолук болсун, өмүрлөрү узун болсун, ушу балдардын күнү күчүн көрсүн. Мени ошо кыздарым, балдарым сыйласа, туугандарым сыйласа, ушулар да сый көрсүн балдарынан. Бар болушсун, ошо кыздарым дагы тынч болушсун. Майли. Менин туугандарым да бар болсун, эли журтум аман болсун. Не дейм эми? Ырдап бер деп калдың, ырдап берет окшойм. Ырдай бериңиз эне. Баягы койчу болуп жүрдүк эле ошол. Аябай сонун болот. Койчу болуп жүрдүк эле ошол ырымырдайчы. Макул. Кызыл Сууда Кеңсай деген жер бар, ошол жерде сакман багып жүргөм. Ошолорду ырдайын, койдун арасында жүрүп. Макул эне, макул. Өтө армандуу ырлар эле. Жаштык кезди бир эскерип коесуз да эне. Көйнөкчүм болуп сыкта, кой жайбы жашылтым шыкта, аралап шибер гүлдөрү ядырда жүрсө кызыктай. Кой жайдык төргөй өкөлүп, кечүүсүн кештиги жетелип, ошондо өткөн жайык өтүн алида эстен кетелегей. Ошондо өткөн жайык өтүн алида эстен кетелегей. Бир бак 18 жаштан дагы өтүп кеттик. Ошо 18 жашымда бир көпөлөтүн эскертип коеюнчу. Кана бир эскерип коюңчу эне. 18 жаш жайдын жарык таңы беле, болбосо андан учкан бубак беле. Кош эми өкүнсөм да унутпаймын, өткөргөн өмүрүмдү сени менен, өткөргөн өмүрүмдү сени менен, сени менен. Рахмат эле, мына кекшине кол чаап коебуз эми. Бул бейиштин ыры деп коет, туугабы? Келген коноктор дагы ушунчалык жакшы маанайда отурушат. Дагы конокторубуз бар эле, азыр эми күтүп атабыз келишет. Эне ушул учурдан пайдаланып, ушул азыр бизди чыдамсыздык менен күтүп аткан эгер байланыш болсо, биз сизди Назгүл кызыңыз менен дагы жана башка бала чакаңыз менен дагы байланыштырып коелу. Андан кийин ушул куттуктоодон кийин конокторуңуз менен кенен чонон
туылған күндө улай бересиздер, улантып бересиздер. Кана энебиз менен байланыштырып коелу, келсеңиз звукту көтөрүп коелу, бирасында алып кетпей. Мынакей эле сүйлөшө бериңиз эле кармаганча. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин программада ушул энелер алыста жүргөн балдар менен байланышат. Ассаламу алейкум дей бериңиз, учурашо бериңиз. Кандайсыңарды? Ой, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жакшы. Кудайга шүгүр, тынчсыз бапа, туулган күнүңүз менен. Рахмат, бирге болсун. Батамыз чоң экен, укпай мотоп эле иштеп жүрөбүз да. Mayli, tinch bo'g'ila. To'xta bo'ling, o'rmay sirqabay yaxshi yuravering. Bizning peshinamizga bar bo'ling, ko'p yashang. Bo'ptir. Yashang, qadarqaz qulluq bo'lsin. Rahmat, sizlarda bar bo'lg'ila. Men bar, sizlar barsыңар, sizlar bar, men bar baldarım. Rahmat, oynanay. Men sıylasаңар, sizlar Xuday sıylasın. Baldarыңардан meni sıylagandan ama aşça sıy görüp жүрgüle. Ömrünüz uzun olsun. 80'ge çıkar, 80'ge, 85'ge. O da aşık emi. Koysun, sen... Yuga gelen aş başkız, yuga çıkıp koyamaz. Bizden kolumuz boş oldu. O 80 ertegele jugurip barıp olbayım mı? Sen narağını aytsang botam. 85'ten nari gelinler gelip jama görünesinden. Koy. Koy aylanayın, koy. Жақсына сөйле. Тамаша, жүзгө чыгың, жүзгө. Ошондой деп койчу. О, ертегеле жетип болбойбу 80ге. Айланайындар. Mayli sizlerden bar bolgula, ala kanatlarga okşop çurulda, oynayınlarım. Tınç bolgula, aman bolgula, kayırda жүрсүңөр. Kudayım koldop, jüre vergile. Botamay bir kaçan çaktan jüre. Maga bir көрсөтүп коюң мага. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, ушу балда чакалар бардыгы. Энебиз айткандай, ала чымчыкка окшоп чурулдап, бирин атып бири куттуктап атышат мынакей. Ала канат болуп атышат. Ала канат болушу, Болду, мына бир туугандарды көрсөтүп коюңуз. Рахмат эне. Рахмат, өзүңүз кала бериңиз эми. Каякта жүрөсүз? Kameraçılarga rahmat. Her günde tartıp Sağa rahmat aytып атышат. Рахмат, чоң рахмат. Сиздер да аман болуңуздар. Ушундай бейиштин образында болгон энеңиздерди ар дайым көңүлүн көтөрүп, ушул энебиз баары үчүн сиздердин жашооңуздар керемет. Мыктысыздар. Вот, рахмат, чоң рахмат. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул кача энебиздин да эле коелу, эми Тайжикан деп көп айтпайт экен, бирок ошого биз да угуп калдык. Энебиздин кызы Нургүл эжебизден бир өзгөчө маек алалы. Бүгүнкү күн сиз үчүн кандай күн болот? Бүгүн мен үчүн аябай сонун күн. Чексиз сүйүнүчтүү, кубанычтуу күн бүгүн мен үчүн. Себеби апам туулган күнү. Ошо баарыбыз эле кубанып атабыз. Бала чака, неберелерден бери эле баарыбыз. Датайымга да неме болуп койбопсу? Апа, мен сизди аябай сүйөм деп качан айттыңыз? Мен апама ушу туулган күндөрдө, майрамдарда айтып калам. Апа, ошо сизди жакшы көрөбүз. Теги эле оорубаңыз деп жакшы сөздөрүм арнайм, бирок чындап. Энебиздин өзгөчө касиети. Айтсаңыз, башкалардан өзгөчөрөөк. Өзгөчө эч кимде жок касиети бул апамдын чыдамкайлыгы. Сабырдуулугу. Кээде ушу
мындай эми ар кимде характер болот, ол пейли бар, характер билебиз, аны баарыбыз эле. Бирок сабырдуулугу, анан ушундай чыдамкайлыгы мен апама өзүнө да айтып калам, тамашалап темир катын деп калам. Апамдын жакшы касиеттери бар. Анан бизге айтып аткан ушу жакшы акыл сөздөрү ошолору бар. Кой бала мындай кыл, мындай кыл. Сиз да ушул кача энебиздей болгуңуз келет да, сөзсүз. Сиздин кумириңиз? Сөзсүз апамдай. Ооба, апам кармаган туткандары, кылган иштери бизге ушундай тазалыкка, тыкандыкка, адамдарга мамиле кылгандарга бүт ушундай жакшы нерселерге үйрөткөн. Чындыгында апам баягы эне, кыз бала энени тартат дейт ошондой. Биз ошо эне менен апам тартабыз. Бар болуңуз. Сизге да кайтат, бул кайтар дүйнөдө сиздин балдарыңыз да сизге кайтат. Сиздер энеңизди ушундай көңүлүн көтөрүп, өзгөчө сюрприздер тартып, ушундай бир курсант кылып турсаңыздар, Кудай буюрса сизге дагы балдарыңыздан кайтат. Эже ушу туулган күндөрүңүз дайым жакшылыктарда оорубай, сыркабай, туугандардын ичинде баалпайган гана байбиче болуп жүрө бериң. Ушу кыздардын, балдардын урматын көрүп, мына небере чеберлерди бактыңыз эле. Ушу кыздардын балдары мына президенттен сыйлык алып келди деп атасыз. Ушу неберелериңизге сүйүнүп, ушу бир туугандарыңыз дайым бар болсун. Бир туугандарыңыздын колу бошоп келе албай калды. Ушу тууган урук баардыгыбыз тынч болойлу, заманыбыз тынч болсун. Ушу балдарга дагы рахмат, чоң-чоң. Дайым ушундай неме сюрприз кылып жүрө эле кыздар. Балдары дайым тынч болуп, ушу жездемекөңөр тең арып, ушундай жаштан дагы үчтү бере берсин эже. Ушул балдарды эмне деп бакпадыңыз? Ушу балдардын урмат сыйларын көрө бериң. Сизде эч ким чыдабайт, чынындачы. Ушу кыздардын мына бар экен, багып койгон кез кайгырбаң дейт эле, мына кайгырбай багып койгон кез мына урмат сыйын көрүп атасыз. Дайым ушундай урмат сыйын көрүп, тууган уруктарыңыз менен тынч болуп, оорубай, сыркабай ушинтип жүрө бериң. Силерге да чоң рахмат. Каалап тилеген түшүнбөй эле келдим, бирок алым жетсинче айтып берем. Мен эмне дейин? Жеңем бир тууган тынч болсун, өмүрү узун болсун, акам менен бактылуу болсун, бала чакасын күнү күчүн көрсүн. Ушу акам экөө узак жашап балдарга баш бий болуп жүрө берсин. Ошону каалайбыз. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Дүйнөгө келген мыйманбыз, акылың болсо сыйлап кой, Нургүл биз эртеге кетер мыйманыбыз. Ай, рахмат. Акылың болсо куттуктап кой, балам эртеге кетер мыйманыбыз деп ойсоң да койсун. Күнүгат кийин чапады болот бияга. Энебиздин кийинки таланттары ойгонуп. Кара пеште түктү жыйганбыз, сен чыкырган жерге келген мыйманбыз. Эсиң бир болсо мерим күлөкөң, сыйлап кой, эртеге кетер мыйманбыз. Ай, рахмат. Эсиңер болсо сыйлап кой, 90го чыкканда кетер мыйманбыз. Ой, рахмат. Кол чапкаңыздар, кол чапкаңыздар. Энебиздин бул элеси, бул азыркы ырдап аткан образы кайра эле кайталана турган образ эмес. Энебиз да толкунданып, баягы сүйүнүчтөн улам ушундай бир өзүн мындай башкача сезип атат да. Боптура, биринчиден элибиз эсен болсун, элдин арасында ушу бала чакам, тууган уругум, ушу жакшы саналаштарым тынч болсун, аман болсун. Дүйнөдө эмне дейм, ушу кыздарыма, балдарыма ден соолук, өмүрлөрү узун болсун, ырыскылары кенен болсун, балдарын күчтүн көрсүн, балдары имандуу балдардан болсун,
Балдар мен өзім ошо 4 кыз 2 уулум да кымандуу болсун. Мунан буяка балдарыны мага кандай мамиле кылса, ошо менен да артыгыраак балдарынан көрсүн ушу кыздарым. Тынч болсун, аман болсун. Силер да таалайгүл, мына сиңдим мээримгүл, тынч болгула, аман болгула, айланайын, эсен болгула. Ар дайым ушу жакшылыктарда ушундай дасторкондун үстүндө ынтымакчылык берсин биринчи. Тынч болойлу, аман болойлу. Сен да камерачы, тынч бол, эсен бол, айланайын. Бизге окшогон мээримди эне дейсинби, качапа дейди, эже деп атасың, ошондорду тартып, мага ошо кемпирлерди калдыратып, урдатып, тачканы жесип, кача жесип да урдатып келип жүрөр, айланайын. Өмүрүң узун болсун, ырыскың кенен болсун. Сен да бизге окшогон ата-энең бардыр, ар дайым ушу ата-энеңиз сыйлаган, сени эл сыйлаган жакшы жаштардан болор. Омин. Алла элдин үстүндө бол, айланайын. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биздин программанын катарына дагы бир бактылуу энебиз келип кошулду. Аты жөнү паспорт боюнча Тайжыкан деп айтылат экен, бирок Кача энебиз деп ушул энебиздин эң жакындары жана достору билет экен. Кача энебиз 67 жашка толуп отурат, өзүнүн айтымында 66 жашка толуп отурат. Кудай кааласа мындай жаштын дагы Кудай береринче берсин. Ошол жаштарды тартыктуу жашап өтүңүз эле. Неберелердин, чеберелердин, кыбыралардын тоюн көрүңүз эле, Кудай кааласа. Айтканың келсин. Мына ушундай энеңиздер болсо, ушундай апаңыздар болсо, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы сүйүнтүп, кубантып калганга шашыңыздар. Мына жаңы жыл орап арасы келип атат, жаңы жыл орап арасында ушу апамды куттап коеюн деп ушундай даярданышкан ушул кызы Нургүл, Назгүл, Айнагүл дедиңизби? Зыйнат деген кыздарына ушул Аллахым чексиз ыраазычылык кылып, ыраазы болсун дегендей, атаны, апаны сыйлаган Аллахымды сыйлаганга барабар турабы эне? Ошон үчүн сиздер дагы эгерде ушундай куттуктоо жөнөткүңүздөр келсе, анда ал дагы телефондорго кат жазыңыздар. Менин аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Кат жана жакшы туруңуз. Бата берейин деп калдыңызбы? Эмне колду көтөрүп калдыңыз? Дагы бир ирет бата берейин деп катам да сага. Сен тынч бол, элдин үстүндө жүрө бер, ушу айтып атпайм, бизге окшогон кемпирлерди галдырап тартып, ырдатып жүрө бер, айна. Бар бол, аман бол. Болуптур, балдардын күнү күчүн көрөмүн. Алла акбар. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат.